Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Атамбаевдин үйүнө тарапташтары чогулууда. Кудайбердиева моралдык жоопкерчиликти сезип, кызматтан өзү кетиши зарыл. Атамбаев камалса, аны өлтүрүп коюшу мүмкүн. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Ак үй тосмосу жок, ачык туруусу зарыл. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев жергиликтүү радиолордун бирине берген маегинде билдирди. Бийлик электрондук түрдөгү видео кайрылуу аркылуу элге ачык болушу зарыл. Учурда жарандык коом активдүү. Биз алардын күчүн, активдүүлүгүн колдонушубуз керек. Тагыраагы элдин демилгесин, күчүн колдонуу керек деп билдирди Төрөбаев. Анын айтымында өкмөттүн имараты тосмосу жок, ачык турса да, эл алардын алдына барып митинг кылбайт. Баары президент же парламентке үнүн жеткирүү Ак үйдүн алдына келишет. Мындан улам Ак үйдөгү тосмону алып, элдин үнүн угууга ачык аянтча кылуу зарыл. Элдик штабтын мүчөсү Рита Борбукеева депутаттардын бет кабы сыйрылды деп ачык саясат гезитине маек берген. Кой Таш айылында адилеттик жана акыйкаттык үчүн элдик штаб түзүлүп, өз ишин улантып жатат. 7 дубандан адамдар келип жатышат. Бүгүнкү күндө бул окуялар болбош керек эле. Бирок Бишкектегилер элди ушуга жеткиришти. Булар Алмазбек Атамбаевди камоо үчүн X макамынан ажыратып, кол тийбестигин алып коюшту. Эгер Алмазбек Атамбаевди X макамынан ажыратып, кол тийбестигин албаганда эл мынчалык көтөрүлмөк эмес. Парламенттин жыйынтыгын уккан эл бийликтин чыныгы жүзүн, алардын оюн биле баштады. Депутаттардын бет кабы сыйрылды. Тескеринче 4-чакырылыштын депутаттарын депутаттык мөөнөттөрү деле аяктап жатат. 1 жылдан кийин парламенттик шайлоо дегендей. Мөөнөтүнүн аягында бүтпөй калган иштерди бүтүрүп, элдин көйгөйүн угушса болмок. Тилекке каршы элге шылдың болуп, коомчулук тарабынан катуу сындалып жатат. Анткени Жогорку кеңештин колу менен мына ушундай ыплас иштер жасалып жатат. Ар кандай күчтөр чагым жасоого аракет кылып, куру ушак таратып жаткандар дагы жок эмес. Бирок эл деген калыс тараза. Эң башкысы эл Алмазбек Атамбаев менен деген ачык саясат кезине берген маегинде Рита Борбукеева. Ысык Ата районунда күйөөсүн өлтүрүүгө шектелип кармалган аялдын 4 баласы болгон. Айыл өкмөт кызматкерлеринин айтымында, аларды учурда таекеси өз камкордугуна алуу үчүн документтерди топтоп баштады. Маркум такси кызматында иштечү. Айылда айтылып жаткан маалыматтарга караганда, үй бүлөлүк жырдын 44 жаштагы жаран өз күйөөсүн 52 жаштагы жаран кокусунан өлтүрүп алган. Андан соң жансыз денени балдары менен бирге сууга ыргыткан деген кептер болууда. Анын канчалык деңгээлде чындыгы бар экендигин тергөө иштери көрсөтөт. Аталган үй бүлөдө буга чейин дагы уруш талаш болуп келиптир. Балдарды азыр таекеси карап жатат. Кече 27-июнь күнү айыл өкмөткө келип, аталган жарандын өлгөндүгү тууралуу кагазды алып кетти. Учурда ал балдарды өзүнө каттатуу үчүн керектүү документтерди топтоп жатат деп билдирди айыл өкмөт кызматкерлери. Буга чейин Чүй областык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы маалымдагандай, 19-июнда Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринен Кан шаарындагы Чоң үй каналынан зомбулук менен өлтүрүлгөн 50-55 жаштагы эркек кишинин жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган дарекке барган милиция кызматкерлери каза болгон кишинин өздүгүн аныкташкан. Ал Дмитриевка айылынын 52 жаштагы жашоочусу болуп аныкталды. Аталган факт жаза кодексинин 130-беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Аталган кылмыштын бетин ачуу үчүн Чүй областык ички иштер бөлүмү менен Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ыкчам изилдөө тобу түзүлгөн. Жүргүзүлгөн иш-чаранын жыйынтыгында маркумду өлтүрүүгө шектелип, анын 44 жаштагы аялы кармалган. Алдын ала маалыматтарга караганда, аталган кылмыш иши жубайлардын ортосундагы чыр-чатактан улам келип чыккан. Шектүү кылмышты жашыруу максатында маркумдун сөөгүнө кирпич байлап, Чоң үй каналына ыргытып жиберген деп айтылат маалыматта. Кармалган жаран Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда окуянын чоо жайы иликтенип, сотко чейинки өндүрүштүк иши тергелүүдө. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнө анын тарапташтары чогулууда. Кой Ташта абал туруктуу. Маалыматка караганда, Алмазбек Атамбаевдин тышкы күзөтчүлөрүнөн 2 киши алынды. Ал эми УКМКнын 9-чу кызматынын кызматкерлери жеке күзөт иштерин улантышууда. Учурда 200-гө жакын киши топтолду. Эске салсак, Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратышты. Чечим бүгүн Жогорку кеңештин отурумунда кабыл алынды. 103 депутат макул деп добуш берди, 6 эл өкүлү каршы болду.
Коомдук ишмер 4 тилде семичкедей чаккан Нурлан Мотуев Алмазбек Атамбаев оозуна келгенде отто үйрөнүп калган. Ага 299-берене менен кылмышчы козголсо болот деп Жаңы Ордо гезитине маек берген. Андан тышкары Мотуев Атамбаев дин аралык касташууну козутуу, аймактар аралык касташууну козутуу, улуттар аралык касташууну козутуу деген таалылуу маселелерди бириктирип койгон. Атамбаевдин кылык жоругу элди түндүк түштүккө бөлүүдө. Бабановго дагы ушундай беренени койгондуктан ал качып кутулду. Болбосо ал дагы мен олтурган жерде олтурмак. Азыркы камалып жаткан чиновниктер заматта ооруп калып жатканына таң каламын. Мен оорубай эле спорт менен машыгып чыкпадымбы? Мен террорист дегендердин арасында жүрүп 3 жолу амир бол деген сунуш түшкөндө болбой койгонмун. Атамбаев камалса мага окшоп авторитет боло албайт. Керек болсо Атамбаевдин кыйын деген Эркин Мамбеталиев дагы закрывашкада олтурган. Эгер Атамбаев камалса муну менен сүйлөшчү адамдар аябай көп. Аны өлтүрүп коюш дагы мүмкүн деген Жаңы Ордо гезитине берген маегинде Нурлан Мотуев. Жогорку кеңештин мурдагы спикери Кыргызстан социалдык-демократиялык партиясынын парламенттеги фракциясынын депутаты Чыныбай Турсунбеков өлкөдөгү соңку саясий кырдаал ал үчүн татаал суроо, оор сыноо болуп тургандыгын айтты. Мындай пикирин ал Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирип, мурдагы да азыркыдагы бийликтин турумун туура деп сыпаттаарын, өзү нейтралдуу позицияда экендигин айтты. Эмне үчүн туура? Мен Атамбаевдин тушунда саясатка келгеним, депутат болгонум, фракция лидери, төрага чын. Ошол эле учурда Атамбаевдин башкаруусундагы акыркы жылдарда ортобузда карамышы каралап, өтө салкын мамиле болуп кеткенин башкалар билишет. Турсунбеков Атамбаев мамлекет башчы болуп турганда бир топ саясатчылар аны экинчи мөөнөткө калтырууга аракет кылганына каршы чыккандыгын кошумчалады. Ошондой эле жогорку кеңештен Атамбаевди кол тийбестик укугунан ажыраткан жыйынына баргысы келбегендигин айтты. Бирок парламенттин бул чечими тарыхый болгондугун белгиледи. Парламент 27-июнда мурдагы президент Атамбаевди кол тийбестик укуктарынан ажыраткан. Атамбаев муну демократияга балта чабуу катары баалап, тарапташтары митинг уюштурса чогуу чыга турганын билдирген. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди кайтарган мамлекеттик күзөт кызматынын кызматкерлери кетип, алардын ордуна эч ким келген жок. Бул тууралуу Суперкижи порталына СДПКнын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычев билдирди. Эгер нөмөт алмашуу болгондо жаңы күзөтчүлөр кайтарып тургандардын ордуна келишмек, бирок андай болгон жок. Мамлекеттик күзөтчүлөр биз менен сүйлөшпөйт, суроолорубузга жооп бербейт. Алардын кызматы ушундай. Азыр Алмазбек Атамбаев мамлекеттик кайтаруусуз калды деп билдирди Кылычев. Бүгүн 28-июнда таңкы саат 4:30 чамасында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таштагы үйүнөн мамлекеттик күзөт кызматынын кызматкерлери кеткендиги кабарланган. Ал эми УКМК азыркы учурда экс-президентти кайтарууда камсыз болгон күзөт кызматкерлеринин саны мурдагыдай эле деп жооп кайтарган. УКМК экс-президенттин коопсуздугу үчүн зарыл болгон учурда күзөт кызматкерлерин дагы кошумча күчөтүп берүүгө даяр дешкен мекемеден. Маалымат үчүн экс-президенттин статусу жөнүндө мыйзамга ылайык экс-президент Кыргыз Республикасынын аймагында өмүр бою мамлекеттик кайтарууда болот. Экс-президентке карата соттун айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда мамлекеттик кайтаруу токтотулат. Бүгүн 28-июнда Ысык Көл облусунун Төп жана Ак Суу райондорунун Башарын жана Чаргудук жайлоолорунда мал баккан тургундар нааразычылык акциясына чыгышты деп билдирет аймактык кабарчы. Маалым болгондой, чогулгандар сүттүн баасы арзан болуп жаткандыгына нааразы экендигин билдиришти. Алардын айтымында учурда сүттүн 1 литри 12 сомдон болууда. Өткөн жылга салыштырмалуу баа төмөндөп кеткен. Алар менен сүт алуучу ишканалардын өкүлдөрү жолугуп, алар сүттүн майлуулугу кескин төмөндөп кеткендиктен баасы дагы ошого жараша болуп жаткандыгын айтышты. Ал эми малчылар бааны 15 сомго көтөрүүнү сунушташты. Сүт кабыл алуучулар эгер сүттүн майлуулугу жогоруласа, анда бааны көтөрүү маселеси каралаарын белгилешти. 2 саатка созулган сүйлөшүүдө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, тургундар көтөрүлгөн маселени чечип берүүнү өтүнүп тарап кетишти. Алмазбек Атамбаевдин мыйзамсыз иштерди аткаруусуна колдоо көрсөтүп, добуш берген депутаттарга саясий укуктук баа берилиши керекпи? Эмки шайлоого катышууга укуктары барбы? Аларды келтирүүгө кандай механизм ойлоп тапсак болот? Ушул суроолор менен кыргыз деп күйгөн саясат талдоочуларга суроо узатты. Каныбек Осмоналиев коомдук ишмер. Атамбаевдин өзүн билемдик доорунун жандоочулары так ошол СДПК, Бирбол, Кыргызстан, Өнүгүү, Прогресс партияларынын сатылма депутаттары болгон. Эми ага каршы
кылмыш болгондуктары бул адамгерчиликке жатпай турган пендечиликтин эң парс сапаты. Ошолор эле эртең Сооронбай Шариповичти дагы сатышат. Ошондуктан булардын аты жөнүн элге ачык жарыя кылып, саясатка мындан ары аралашууга акысы жок деген акцияны көтөрүшүбүз керек деп билдирди. Ал эми Назгүл Ишеналиева, жарандык активист, мындай дейт: Атамбаевдин 6 жылдык башкаруусунда кандай гана мыйзамсыз иштер болсо, мамлекеттик улуттук кызыкчылыкка канчалык деңгээлде доо кеткендиги жөнүндө учурунда социалдык тармактарда активдүү пикирин калтырып гана жүрбөстөн, Атамбаевдик режимге каршы чыгып, убактылуу кармоочу жайга дагы отуруп чыккан. Атамбаевдин саясатын колдогон эмесмин жана колдобойм. Бүгүнкү күндө коомчулуктун бүйүрүн кызыткан экс-президентти кол тийбестигинен ажыратуу, жоопко тартуу маселеси катуу көтөрүлүп жаткандыгына байланыштуу келечекке кайдыгер карабаган ар бир жаран калыс сөзүн айтууга тийиш. Ошол эле мезгилде Атамбаевдин этегине намаз окуп, Алмазбек Шаршенович, сиз журт атасысыз. Сиз Кыргызстанды болуп көрбөгөндөй өнүгүү жолуна салдыңыз. Сиз бизди өстүрдүңүз. Сиз бизди такшалтыңыз. Жана башка ушундай сөздөр менен колдоп, кубаттап жүргөн эки жүздүү кошаматчы саясатчы сөрөйлөрдүн бүгүнкү күндө ал кишиге каршы чыгып жаткандыгы аябай уят иш. Мындай эки жүздүү кошаматчы саясатчылардан тазалаймын. Кыргыз эч качан туура жолду таппайт. Эгер бүгүн Атамбаев жоопко тартылышы керек болсо, ал жалгыз тартылбашы керек деп билдирди. Биринчи кезекте Атамбаевдин баардык каалоолорун аткарып, мамлекетке каршы көптөгөн келишимдерди бир добуштан колдоп, өткөрүп келген Жогорку Кеңештин бир топ депутаттары жоопко тартылуусу шарт. Экинчи кезекте мамлекеттеги эң жооптуу делген кызматтагы жетекчилер жоопко тартылуусу керек. Ошондо гана адилеттүүлүк болот. Атамбаевдин учурундагы саясий куугунтуктардын бүгүнкү күнгө чейин акталбай жаткандыгы, кеткен бийлик менен келген бийликтин айырмасы жоктугунун белгиси. Кыргызстанда ушул мезгилге чейин коррупция менен чыныгы күрөш болуу элек, тек гана оппоненттер менен күрөш уланууда. Укук коргоо органдары бир адамга кызмат кылууну токтотуулары керек. Качан мыйзамга кызмат кылганда гана өлкөдө мыйзамдуулук, адилеттүүлүк орнойт. Келерки парламенттик шайлоодо чыныгы эл өкүлдөрүн шайлоо үчүн элимди эрктүүлүккө чакырам. Бүгүнкү парламенттеги эл душмандарынын шайлоого катышууга моралдык дагы юридикалык укуктары калбады деп билдирди. Ал эми сөз эркиндигин коргоо комитетинин жетекчиси Адил Турдугулов мындай дейт: сөзсүз түрдө алардын иштери мыйзамсыз, алар өздөрү дагы түшүнүп турушса керек. Анткени өздөрүнүн кандайдыр бир кызыкчылыктары бар сыяктуу. Азыр болбосо кийинчерээк алар мыйзам алдында жооп берет. Анткени аларга коюлган айыптар саясий негиз болушу мүмкүн. Укуктук негиз жок. Ошондуктан алардын иши мыйзамсыз. Анан конституцияга дал келбейт. Эми аларды кайра шайлоого катыштырбоо шайлоочуларга байланыштуу. Алардын тизмесине кирген партияларды эл шайлабаса, албетте шайлоого келе алышпайт. Баары шайлоочулардын колунда деп билдирди. Катадан башы чыкпай көптөн бери сынга алынып келаткан билим берүү жана илим министрлиги дагы чалынды. 24-июнь күнү республика боюнча бүтүрүүчүлөргө ката басылып жаткан аттестаттарды тапшырды. Жакында эле Дүйнөлүк банк бөлүп берген 16 миллион долларга жараксыз китептерди басып чыгарып, анысын башкы прокуратура мыйзам бузуу тапканда министр Гүлмира Кудайбердиеванын дарегине ачуу сындар айтылган. Ага уда Путинди коштоп Россиядан келген окумуштуулар менен чогуу өткөн форумда арткы баннерди ката жазып илишип, Кыргызстанды уят кылган. Бирок министр Кудайбердиева жоопкерчиликти мойнуна алуудан качып, техникалык ката, эки ката эч нерсе болбойт дегени коомчулукта азыркыга чейин шакабага алынып келет. Анткени менен министр айымдын эч ким мышыгын пыш дей албайт экени, аны кызматтан ала албай. Канча мыйзамсыз иштер болсо дагы көз жумуп келишинин сыры бар экендиги айтылып келет. Бирок ал кандай сыр, эч ким билбейт. Кудайбердиева кызматтан кетсин, мыйзамсыз иштери үчүн жоопко тартылсын дешкендер кечеки кезектеги дагы бир катасынан кийин кайра күчөй баштады. Айда айым 11 класстын 65 миң, 9 класстын 96 миң бүтүрүүчүлөрүнө ката менен жазылган аттестаттар тапшырылышына коомчулукта чоң талкууга түшүп жатат. Билим берүү жана илим министрлигинин бул биринчи катасы эмес. Министр Кудайбердиеванын кызматтык жоопкерчилигин кароого, ишине координациялоого өкмөттүн күчү жетпейби? Туура, бул ката билим берүү жана илим министрлигинин биринчи катасы эмес. Бирок бул жолкусун билим берүү жана илим министрлиги Кудайбердиеванын чукул арада кызматтан кетиши зарылдыгын түшүндүрөт. Бою агып калды деген жооп бериштин өзү өтө уят нерсе. Системанын чирип иригендиги ор коюп көрүнүп калды. Министрликте буга чейин деле канчалаган ызычуулар болуп келди. Канча маанилүү документтер, китептер ката менен чыгып жараксыз болду. Ошондо эле чечим кабыл алынышы керек эле. Байма-бай кайталанып жатат. Эмнеге улам эле кетирилген ката кайталанып, дайыма уят боло беришет. Улам эле биз көрбөй калыппыз. Же бул ката деле эмес деген шылтоолор боло бериши керек. Мен такыр түшүнбөйм. Миңдеген бүтүрүүчүлөрдүн колдорундагы
орто билимди аяктагандыгы тууралуу документтери жараксыз болуп калдыбы? Министрлик ошолорду кайра басып чыгарбай тургандыгын билдирди. Документтердин жараксыздыгына ким жооп берет? Аттестат адамдардын тагдырына, келечегине таасир эте турганда, анан ушул документти дагы эптеп оң жазып бере албагандык, системанын начардыгы. Документ так жазылышы керек эле. Эмне балдардын тагдыры ага бир тыйынбы? Ушундай сабатсыздык болгондо дагы эл агартуу тармагынан көрүнгөндүгү күйбөгөн жеримди күл кылат. Албетте, министр жоопкерчиликтин баарын сезе билиши зарыл. Тармактагы реформа, жаңылануу, алдыга жылдыруу, өстүрүү сыяктуу илгери жылыштарды жетекчи аркалайт. Министр Гүлмира Кудайбердиева баарын тескери кылды. Анын ишине баары тойду. Коомчулуктун, бардык тараптардын чыдамы түгөндү. Бул акыркы чеги. Бул жолу кызматтан алынып, же өзү моралдык жоопкерчиликти сезип кетпесе болбойт. Система оңолушу керек го акыры. Кудайбердиеванын колдоочусу бар экени, анын кызматтан кетпей жатышынын себеби дагы ошондо экендиги айтылып келет. Анын колдоочусу ким экендигин билбейм. Бирок буга чейин кесиптешим Евгения Строкова анын ишин жогорку кеңеште бир нече жолу сындап келди. А мен өзүм дагы чынында Кудайбердиеванын кесипкөйлүүлүгүнө ичим жылыбаса дагы ага мүмкүнчүлүк берели деп келаттым. Бирок акыркы учурларда каталары, сабатсыздыгы системалуу болуп жатат. Мен вице-спикер катары социалдык тармак менен иштешем. Ар кандай тегерек столдор, ишке ашыра турган ар кандай пландарды ортого салганда дагы билим берүү жана илим министрлигинин аракетин эч көрбөйм. Ишке кызыктар экендигин сезбейм дагы. Болбосо дал ушул министрликтен көп нерсе, балдардын билими, жаш мундун, келечектин эртеңки пайдубалы көз каранды.